Урматтуу Ош облусунун тургундары, биз башында сиздерге сөз бергендей, ар бир текшерүүнүн жыйынтыгы боюнча маалымат берип турабыз дегенбиз. Мына ошол маалымат катары сиздерге айта турган маселе Ноокат районундагы Кыргыз Ата айыл өкмөтүнүн аймагында Каримов орто мектебинин жетекчисине ал кишинин ал жердеги мыйзамсыз иш аракеттерине карата арыздануулар келип түшкөн. Ошол арыздануунун негизинде биз Кыргыз Ата айыл өкмөтүнө барып, ушул Каримов атындагы мектепте финансылык ушу мыйзам бузуулар болуп атат. Жок эле адамдар мугалим катары катталып айлык алып жүрөт. Мугалим катары таптакыр эле башка бир адамдар катталып, ошолордун карточкасы, ошолордун фамилиялары менен таптакыр эле үйүндө жаткан башка адамдар айлык алып атат деген кайрылуулар болгон. Биз ошонун негизинде райондук билим берүү бөлүмүнө тапшырма берип, ал жерден атайын жеке менчик аудиттик компания, эч кимге көз каранды эмес, бул эртеңки күнү баягы мамлекет өзүнө тиешелүү текшерүү аудиттерди жиберди деген элдин арасында, ошол жетекчилердин арасында туура эмес сөз болбосун деп, ошол жеке менчик аудиттик компаниясын киргизип, ал жердеги каржылык мыйзам бузууларды териштирүү боюнча маселе койгонбуз. Ал жерде ошол жеке менчик аудиттик компания кирип, ал жердеги бизге мыйзам бузууларды толугу менен аныктап, аныктамасын берди. Мына ошонун натыйжасында ушул Кыргыз Ата айыл өкмөтүнө караштуу Борко айылындагы Каримов атындагы орто мектептин директору, мүдүрү кызматынан алынды. Райондук билим берүү бөлүмүнүн башчысынын буйругу чыкты. Ошол эле жерге барганыбызда, ошол эле Борко айылында жайгашкан Борко лицей, мектеп, лицей гимназиясынын ушул мектеп, Каримов атындагы орто мектеп менен ортосундагы имарат талаш болуп, башка талаш болуп, анан ушул имарат талаш ушу элдин ортосундагы бир бузулууга алып келип аткандыгы жөнүндө дагы фактыга туш болдук. Ошол жерде жыйында биз элге бардыгына түшүндүрүү иштерин жүргүзүп айтып, ал жердеги маселе ушул эки окуу мектептин, ушул биринчиси Каримов атындагы орто мектеп, Борко атындагы мектеп, лицей, гимназиянын жетекчилигинин ортосундагы гана чыр чатактан улам болуп аткандыгы аныкталгандыгына байланыштуу биз элдик жыйында эл менен жолугушууда элге сөз бергенбиз. Анда демек ошол эки мектептин тең, мектептин директору дагы, мектеп гимназиянын директору дагы кызматтан алуу жөнүндө билим берүү, ушу Ноокат райондук билим берүү бөлүмүнүн башчысына, Ноокат райондук мамлекеттик администрациясына тапшырма берилген. Мына ошол тапшырманын негизинде Борко атындагы мектеп, лицей, гимназиясынын директору дагы өзүнүн жазган арызынын, өз каалоосу менен жазган арызынын негизинде кызматынан алынды. Эми бул эки мектепке тең, лицей, гимназияга дагы, мектепке дагы директорлору мына бир айдын ичинде Кыргыз Республикасынын билим берүү илим министрлиги тарабынан азыр реформалар, ушу билим берүү тармагындагы реформалар жүрүп атат. Мына ошол реформаларга ылайык баардык мектептердин директорлору кызматтарынан алынып, кайрадан атайын конкурс жарыяланып, сынактын негизинде жаңы директорлорду даярдоо боюнча маселе көтөрүлүп атат. Мына ошого байланыштуу ошол сынак өткөнгө чейин ал жерде директордун милдетин аткаруучу кылып, ошол жердеги завучтардын, ошол окуу тарбия иштериби же билим тиги окуу бөлүмүнүн башчысынбы же тарбия боюнча директордун орун басарынбы, ошол убактылуу милдетин аткаруучу кылып дайындоо чечими кабыл алынды эки жерге тең. Мындан тышкары ошол жердеги курулуп аткан мектептин тегерегинде, баягы эски имараттын тегерегинде ошол талашка түшүп аткан экен. Бала бакчанын имаратынын тардыгы боюнча маселе көтөрүлгөн, биз бардыгын көрүп чыктык. Ал жердеги имараттардын бөлүштүрүлүшү боюнча бардык жаңы мектепке бүтүп, Кудай кааласа, Кудай тынчтыгын берип, ден соолук берип бүтүп, бардык эски мектептеги окуучулардын бардыгы ушул жаңы мектепке көчүп киргенден кийин калган маселени чечүү боюнча чечим кабыл алынды. Мындан тышкары ошол
Каримов атындагы орто мектептеги каржылык мыйзам бузууларга жол бергендиги үчүн ошол жердеги барып аткан табелдердин бүт бардыгы бул райондук билим берүү бөлүмүнүн тарабынан, ошол жердеги эсепчилер тарабынан каралып чыгыш керек. Ошолор акырында кол койгондон кийин анан кийин табел бекитилип, анан мугалимдерге айлык акы ченемдүү түрдө берилет. Ошол иштерди көзөмөлгө албагандыгы үчүн райондук Ноокат райондук билим берүү бөлүмүнүн башкы бухгалтерына карата сөгүш жарыяланды. Ал кызматынан төмөндөтүлүп, анын ордуна жаңы башкы бухгалтер дайындалды.